alın. Hürmetli turganlar. Birinciden assalamu aleykum. Buna uşul жерде Kadamjay rayonu жалгыз эле Майдан айыл эмес, бүтүндөй район. Кече ушул Майдан айылынын тургундарынын атынан Facebook'ka жазып, WhatsApp'ka жазып, Адахан Мадумаров келип бериңиз, элдин атынан сурап атабыз дегенден мен эртең менен учуп, мына азыр көрүп атасыздар, бир 10-15 мүнөт башта келдим. Сиздердин чакырууңуздар боюнча мына Шамбе сайдагы маселе жалгыз биздин Кадамжайдын эмес, бүтүндөй Кыргызстандын маселеси бул. Тынчтаналар. Сиздердин чакырууңуздар. Ашыралиев деген жигит чакырды мени. Ким ал Ашыралиев? Санжар Ашыралиев, Санжар. Таанып айтып келмин. Мына элдин атынан чакыргандан келип отурабыз. Бир маселе. Мына ушул кенди биз иштетебизби, иштетпейбиз деген бир гана маселе. Анын ызы чуу кылыштын кажети жок. Чыр менен эч кандай маселе чече албайбыз. Биз бир гана чечим кабыл алышыбыз керек. Жердин астында маңдайыбызга бүткөн, жердин үстүндө ырысыбызга бүткөн, жараткандан берген кен байлыктын тагдырын жападан жалгыз эл гана чечет, башка эч ким чече албайт. Биз 27 жылдан бери баякы асасын жоготкон сокурдай болуп, нечен жолу жоготтук биз. Кумтөрдү жоготуп атабыз, мөңгүлөрдү жоготуп атабыз, башка кен байлыктарды жоготуп атабыз. Тепсе темир жүзү турган кыргыз жигиттерин, кыздарын жоготуп, чет өлкөгө айдап атабыз. Эми келип алтын калдыбы? Мына жерде абдан туура жазгансыздар. Канча миң кишинин тагдыры деп атат. Мына ушул жерде капталда турган жер экен. Мага да канча айтып атат. Биз аны иштетпейбиз, муну иштетпейбиз, экологиялык таза деп. Мен 27 жылдан бери мындай жомокту угуп чарчаганмын мен. Мен ишенбейм. Мен мына биздин жерди ушул мезгилге чейин алтыны жок жашап келген элибиз, мындан кийин дагы алтыны жок жашайт. Алтындан биз пайда тапкан жерибиз жок. Мына келишимдери боюнча да мына айыл өкмөтү жүрөбү, башкалары жүрөбү. Булар тек көзүнүн кара курсагын ойлогон бир көрпенделер деп коюш керек. Биз мына азыр келе калсам да кулагыма куюп атат бир ошол компаниянын адиси экен. Биз мындай эле коюп иштете коебуз, тигиндей кылып иштете коебуз деп. Мен мындай жомокторду көп уктум, дагы бир жолу айтайын. Биздин ушул жерге 40 миллион сом берет экен биздин Майдан айылына. Анан 160 миллионду мамлекетке берет имиш. Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Бирөө айтат 15 тонна алтын бар дейт. Союздун мезгилиндеги изилдөөгө гана ишенем мен, калганына ишенбейм. Советтер Союзунун мезгилиндеги изилденген биздин Кыргызстандагы кен байлыктардын баасы дагы, салмагы дагы азыркы шылуундардын көрсөткөндөрүнө караганда 2-3 эсе көп. Бизге жетишет. Мына миллиардтаган кумтөрдүн алтыны кетип, биз тескерисинче 5 миллиардка жакын карызга батып отурабыз. Мына Шамбе сайдын маселеси. Бул чоң маселе, туугандар. Биринчи кезекте айылдык кеңештин депутаттарына кайрылам мен. Мына ушул айылдын ели шайлаган сиздерди. Бардык маселе сиздерден көз каранды. Момундай болуп, кыркырга чыгып, жыйынып, топтолуп отуруштун бизге кажети жок эле. Эгерде айылдык кеңештин депутаттары чечим чыгарып, бир добуштан бардык ушул жердин жигиттери, кыздары болсо керек. Биздин балдарыбыздын келечеги ушул жерде, биздин неберелер ушул жерде, биздин ата-бабаларыбыздын сөөктөрү ушул жерде. Biz bötön жерге келип бул жерди тебелетпейбиз деген чечим чыгарсаңар, эч ким эч нерсе кыла албайт эле.
Бүгін жанакы жандал бастап атқан кейбір азаматтарды көріп отам мен. Қырғыздар, эми тоқтаталы біз. Біз тоқтаталы. Нені тоқтаталы? Мұна ошол қайдан келген болса, жеке бір 4-5 кишinin қызықшылығын чечіп қойса, ошолардың алдына түшіп алып, алардың қызықшылығын қорғап, өз еліңдің башын айлатқанды тоқтатышымыз керек біз. Biz ушундай чечим кабыл алышыбыз керек. Мына жерден керек пе? Канча киши отурат ушул майдан айылынын тургундарынан? Сиздер легитимдүүсүздөр мондай жыйналгандан кийин. Муну каалайсыздарбы? Элдик жыйын деп атап коюңуздар. Майдан айылдык дейсиздерби? Кадамжай райондук дейсиздерби? Кандай десеңиздер өзүңүздөр чечесиздер. Мына ушундай чечимди кабыл алышыңыздар керек. Биз мына кен байлықтың иштетишине каршыбыз болду. Бир эле маселе. Анан жанагы бир сөздөр болуп атпайбы? Мораторий жарыялайбыз, андай мындай. Мораторийдин да башканын да кереги жок. Кудай буйрса, бизден акылдуу, бизден эстүү киши келет. Бизден акылдуураак муун келет. Бүгүнкүлөрүбүз акчага сатылып, кызыкчылыктарга сатылып, кандайдыр бир арам бийликтин аркасында келип калган болсо, кийинкилер иншалла алкымы таза, ою таза, көкүрөгү таза, азамат биздин небере чеберелер келип, ошолор чечип алсын кандай жашашыны. Биз алардын тагдырын бүгүн чечкенге укугубуз жок. Мына ушул нерсени биз жабылуу бойдон калыш керек. Бул жерге бир күрөк дагы кагылбаш керек. Менин көз карашым баягы мен макул эмесмин деп чыгып атпайбызбы? Кумтөрдүн алтынын казылышына макул эмеспиз биз. Биз кыргыз мөңгүлөрүнүн жарылышына макул эмеспиз. Биз кыргыз кен байлыктарынын таланып, толонуп кетишине макул эмеспиз. Биз элдин пикирин, элдин үнүн басып, жаып, бийликтин каалаганын жасаганына макул эмеспиз. Биз макул эмеспиз момундай турмушка. Ошондуктан, урматтуу туугандар, мына жерде эле токтоп калбайт. Мына Кудай буйрса, эртең Бишкекке барганда, мындан да кененирээк массалык маалымат каражаттары аркылуу, эл аралык басма сөз каражаттары аркылуу биз бүтүндөй дүйнөгө жар салабыз, Кудай буйрса. Мына эмнеге австриялык компания алып, австриялык компания андан кийин Кытай компаниясына сатып атат. Мен кече сүйлөдүм. Кыргыздын кыбыр эткен жерин баарын Кытай алып эмне болду? Жолуңду оңдоп аткан Кытай, сууңду чыгарып аткан Кытай. Тетсти Бишкек жылуулук борборунда азыр 150 Кытай иштеп атты. Мына бүт баарын Кытайча жазып алып, ошолор отуруп алып, бул стратегиялык болгон объект Бишкек жылуулук борбору. 150 Кытайдын колуна салып берип, президентиң да олтурат тылтыйып, өкмөтүң да олтурат былтыйып. Эмне калды Кыргызстан? Эмне калды бүгүн? Бизде мына ушул ата-бабалардан калган тоо таш калды. Ойбогон ушул жерин калдыбы Кыргыз? Мунсуз жашадык, дагы да жашайбыз. Эң урматтуу туугандар, абалар, апалар, агалар, эжелер, достор, аяштар. Бардык нерсе өзүбүздүн колубузда. Качан өзүбүздүн колубузда болот? Качан биз бир тилек, бир билек болгонубузда. Анан ар бир айылдан, ар бир көчөдөн 2-ден 3-төн аксакалды алып барып, бир нерсени соя коюп, батаңыздар дибериңиздер, элге туура түшүндүңүздөр, элдин арасында сиздер көндүрүп бериңиздер десе, аксакалдар бир кесе ичип алган шорпонун аркасынан элдин кызыкчылыгын сатпайлы туугандар. Аны токтотолу. Эгерде мына жерде кызматта иштеп жүргөндөр, айыл өкмөтү болосунбу, райондун жетекчиси кимиң болсоң дагы, сага рызкыны жалгыз жараткан Алла берет, башка эч ким бербейт рызкыны. Бирок мына ушул элдин рызкысын сактап калган болсоң, бул дүйнөңүз дагы, иншалла акыретиңиз дагы абат болоруна эч качан шек санабасыңыз керек. Биз канчалык кыйынчылык тартсак дагы, канчалык коркутуу үркүтүүлөр болсо дагы бир жолу айтам. Жанды жалгыз жараткан берет, жанды жалгыз жараткан алат. Пендеси ала албайт. Мына биздин ислам
madaniyatında, İslam dünyasında, İslam şeriatında eli jerin çegaraсын korkugan köz tozok otuna haram dep aytılат. Muna dagы биздин жерибиz. Эгер ушуну коргоп кала турган болсок биз, жеке өзүбүздүн кызыкчылык эмес, мына жерден келатсак, бир топ менин эжекелерим айтып атат. Керек ушул 40 миллионду биз өзүбүз чогултуп береличи өкмөткө, бизди тынч койсун ушул жерден деп. Мен айтып атам, чогултуп бербешиңиз дагы керек, керекпи? Алар сизге карыз. Биздин өкмөттөн эч кандай карызыбыз жок. Биз чогултуп бере турган акча каалообуз дагы жок. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, могул жерде бир чечим кабыл алышыбыз керек дагы. Ал чечим каттуу болуш керек. Эч кандай ары бери буйта өтө турган түшүнүк калбаш керек. Кыска, так. Шамбес айдын алтын кени өз ордунда калсын, эч кимдин иштетүүгө укугу жок деген болду. Башка маселе жок. Рахмат. Бар болуңуздар.